Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Мен атын Бахридинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Сокулук районунун айылына келдик. Бул жерде бизге кардарыбыз Кыргызстандагы көп жарандарды эле, монда артында тургандай бал челектерди кармап, бал өндүрүп, ушу менен иш кылып, бизнес кылып, үй бүлөсүн багат экен да. Бул жагын деле карасаңыз, монда болгон платформалар турат экен. Бул жерден тышкарыдагы башка жакта дагы чыгарыптыр азыр челектеринчи. Деги эле ушу менен мындайча айтканда иш алып барып, үй бүлөсүн багып жүргөн кардарыбыз бизге кайрылган эле да. Бизге кайрылганда кардарыбыздын эң негизги талабы эмне болду эле? Эң негизги талабы мен ушул бал менен иштеп жүрөм. Дүйнөнү кыдырып атабыз, балды чет жакка экспорттойлу деп атабыз. Мына Кытайга барып келдик, Араб мамлекеттерине барып келдик, Европа мамлекеттерине барып келдик. Бирок Кыргызстандын балын ошол жака тийиштүү деңгээлде экспортко чыгаралы десек, эң негизги маселе келип, бул биздеги балдарды упаковать эткенде эл аралык хас стандартына жооп бербей калат экен. Ошол себептен мен чет жака экспортко чыгыш үчүн ошол балды хас стандартка жооп берген, мындайча айтканда, цех салып, ошол цехтен Европанын, дүйнөнүн стандарттарына жооп бергенде упаковать этсем, кана мен ал жака чыгара алат экенмин деп бизге кайрылган эле. Ана бизге кайрылганда биз архитекторлор менен жана ошондой эле ошол хас стандарт боюнча эксперттер менен чогуу иштеп, атайын хас стандартка жооп берген бал цехин салып бергенбиз. Эгерде сизге да кызык болсо, ушул видеону аягына чейин көрсөңүз, хас стандартка жооп берген цех кандай болот экенин көрүп билип алсаңыз болот. Барыңыздар билгендей, Кыргызстандын климаты өтө уникалдуу. Биздин 90% мындайча айтканда жерибиз тоодо жайгашкан. Ошого байланыштуу бизде деген сонун уникалдуу балдын мындайча айтканда түрлөрү чыгат да. Ошол эле ак бал ат башыдан чыккан, эспарсеттен чыккан балда, андан тышкары тоонун балдары аябай күчтүү болуп эсептелет. Бирок биздин балдын эң чоң минусу, балчылар жакшы билет болуш керек, себебинде Кыргызстандан чыгартылган, өндүрүлгөн балды чет жака тийиштүү деңгээлде экспорттойлу десе эле келип ошол упаковать эткенге маселе жаралып калат да. Ошол себептен бул цех азыр толук бүтө элек, бирок ошого карабастан өзүңүз да көрүп алсаңыз болот. Мынакей биз азыр негизги прихожкасына келдик. Мынакей абдан чоң лестницасы бар, территория кенен, көтөрүлгөндө эле могул жерде чакан атайын өзүнчө бир бөлмө бар. Дагы бир жолу баса белгилейм, курулуш толук бүтө элек. Бул жерге болсо электрощит коюлган, электрощиттин дагы автоматтары толук коюлуп бүтө элек. Азыркы учурда курулуш акырынан жүрүп жатат да. Андан кийин болсо биз эң негизги кире беришке келдик. Бисмилла деп зданиянын ичине кирели. Дагы бир жолу баса белгилейм, бул жерде азыркы учурда курулуш жүрүп жатат, толук иштери бүтө элек. Бирок келечекте кандай болот экен силерге айтып көрсөтүп бере берели. Кызык болсо билип алсаңыз болот да. Сиз да цех салам деген планыңыз болсо, ушул нерсени карап алсаңыз болот да. Ушул жерге киргенде болсо, могул жерге болсо эки жака бөлүнөт. Бир жак бети женский, бир жак бети мужской болот да. Могул жерде көрсөңүздөр атайын сантехнический вход-выходдор турат. Себебинде женский жактан кирип, ошол жерде өзүнчө туалети, өзүнчө душу, раздевалкасы болот да. Себебинде хас стандарттын негизги талабы боюнча баягы лабораторияга, ошол эле цехке келип аткан адам ушул жак менен гана кириш керек дагы сотрудник. Ушул жерден чечинип, душка түшүп, тазаланып, жаңы, таза кийим кирип, стерильный. Ошол стерильный кийим менен анан цехке кирип кетип, ошол цехтин ичинде иш алып барыш керек да. Бул эң негизги мындайча айтканда талаптардын бири да. Эми бисмилла деп биз баякчадан кирип көрөлү. Азыр бул эшикти ачып биз бул жагына киргенден кийин, душка түшүп киргенден кийин, мондой болгон чоң коридорго чыгабыз да. Мынакей бул жерде дагы бир эшиги турат. Бул эшикке болсо биз анан айтып беребиз. Азырынча болсо мындан кете берели бул жак менен. Бул жак менен кеттик дегенде эле бизде могул жеринде азыркы учурда бул жерде светтик эме өчүк экен. Бул келечекте ушул комнатасы болсо балдын лабораториясы болот да. Ушул жерде балды текшерип келгенде сахарностун карап тургудай болот да. Анан эми бул жак бетине көтсөк,
Бул жак бетинде болсо чакан кабинети бар да. Бул кабинетинде болсо келечекте цех иштеп баштаганда жетекчилик ушул жерде отуруп бүт кагаз иштерин ушул жер менен алып баргыдай болот. Андан кийин болсо биз коридор менен келдик. Бул жак болсо эле жана кайра эле эме болуп калат. Эмне жана санузул жагы. Эми могул жерде эшик турат. Бул эшиктен болсо мындан биз силерге айланып көрсөтүп берели да. Биз эшиктен чыксак, могул жерде көзүңүздөр көргөндөй абдан чоң ачык жер турат. Биягы дагы ачык. Себеп дегенде ушул жерге келип туруп машина токтотулат дагы. Машина токтотулгандан кийин бал өндүрүлүп келген балдын баары тең ушул жерден жүктөлүп цехке киргизилгендей болот да. Ал эми могу бөлмөсү болсо, бул биринчи бөлмөсү. Бул биринчи бөлмөсү болсо, ушул жерде жана упаковкаларды, жана идиштерди жууган, атайын өзүнүн таара жууган зонасы да. Идиш аякты жууган зонасы. Андан кийин болсо биз экинчи немеге киребиз. Мынакей, экинчи бөлмөгө. Бул бөлмөгө киргенде болсо, бул бөлмө болсо балдарды жууп тазалангандан кийин ушул жерден купаждап бөлгөнгө даярдалат да. Планында карап алсаңыздар болот. Андан кийин болсо бул бөлмөгө кирет. Бул бөлмөгө киргенде болсо, бул бөлмө болсо эритүүчү бөлмөсү да. Баары тең келечекте жабылат. Эритүүчү бөлмөсү деген болсо балды жылытып эритет дагы. Эриткенден кийин болсо, андан кийин анан ногул основной чоң бөлмөгө өтүп келет. Мынакей. Бул абдан чоң бөлмө. Ушул жерде анан абдан жанакы линия розлива деп коет го. Ошол мондайынан болуп турат дагы. Тиги жерден кирген балдар болсо, ушул жерден өзү жанакы эч бир чаң, башка бир нерсе ыпыр-сыпыр кирип кирбештей таптаза болот дагы. Ушул жерден анан упаковаться этилет дагы. Упакованный балдар анан кийин могул жакка киргизилет. Бул болсо азыркы учурда склады да. То есть даяр болгон балдар ушул жерге дайындалат. Ушул жерге дайындалгандан кийин болсо, бул жерден болсо балдар болсо жүктөлүп чыгарылып кетет. Эми бул биз даяр балды көрсөттүк да. Бирок ага чейин биягында дагы бир бөлмөлөр бар. Аларды да силерге азыр көрсөтүп беребиз. Белгилегендей, бул чоң турган эшик өзүңүздөргө айткандай, бул жерге уже даяр болгон продукциянын склады болот. Ал эми могул жерде дагы бир бөлмөсү бар. Көрсөңүздөр болот. Бул бөлмөдө болсо, ошол упаковкалар бар го, например, кичинекей банкаларга расфасовка болот да. Ошол расфасовка болчу банкалар ушул жерде таптаза тургудай болот да, баары стерилдүү болот да. Ал эми мына могул жерде да көрсөңүздөр болот. Бул жерде болсо мойкасы болот. Бул жерде болсо уже жанакы упаковкаларды таза өзүнүн стандарттарына жооп бергендей атайын мойкасы болот да. Ушул жерден анан упакованный эмелер, эмне жанакы жуулган, таптаза болгон нерселер болсо бияка киргизилет дагы. Бул комнатадан болсо кайра эле бул розливке чыгат. Розливтен куюлат дагы. Анан дальше бул складка чыгып кетет дагы. Складка чыккандан кийин жогоруда айткандай эле кайра складтан машина келет. Машина келгенден кийин жүктөп кетип калгыдай болот. Анан могул жерде да атайын бөлмөсү турат. Бул жерде болсо туалети жана кол жууган зонасы бар да. Эми жогоруда белгилегендей, бул цехке сотрудниктер өзүнүн эрежеси боюнча только жанакы главный негизги эшиктен эле кире алат экен. Ал эми бул жактан болсо только жүктөп кете алат да. Анан ошол стандарттарын болсо бүт жерине камералар коюлуп, баягы соблюдация этилгендей болот да. И ошону соблюдать этип, ошол нерсени кармап биз бүт эрежесин коюп бергенден кийин бунун ичи болсо стерильный кадимкидей лабораторияда болот келечекте буюрса. И ошол нерсеге жооп бергенден кийин биринчи учурда сиз хасп
стандартына жооп бергендей болосуз. Хас стандартына жооп бергенден кийин сиздики болсо ошол Европа мамлекеттерине, Америка мамлекеттерине жана ошондой эле тиги араб мамлекеттерине, Кытай жана башка мамлекеттерге эч бир маселесиз өзүңүздүн продукцияңызды не только бал боюнча, негизи эле башка технология, негизи эле пищевой баягы тамак аш, азык түлүк продуктуларын сиз Европа башка мамлекеттерге экспорттогонго мүмкүнчүлүк аласыз да. Биринчи хас стандартка, биздин кардарыбыздын планы боюнча биринчи хас стандартка жооп берген сертификатын алсам, андан хасыпталгандан кийин экинчи этап менен биз ISOго жооп бергендей кылып кадам таштайбыз деп жатат буюрса. Эми муну өзүңүздөр көргөндө биз сип панели менен салып бердик. Бийиктигин болсо биз дагы кардар менен макулдаштык. Анан эми кардар болсо анча мынча иштерин өзүм кылам деп атат. Биз болсо анча мынча иштерин биз кылып берип атабыз. Ошон үчүн сиз дагы эгерде ушундай бир цех салам деген планыңыз болсо, бизге кайрылсаңыз, биз сиз менен кеңешип, сизге ылайыктап кызмат кылып кете берсек болот. Жогоруда белгилегенде ушул жерде толтур оборудование турат. Анан өзүңүздөр моунда байкасаңыздар болот. Бул жерде атайын мондай болгон темир каркас токулган. Бүтүндөйнөн. Бул ушул оборудование турчу жерлердин баарына теңчи. Бул темир каркас эмне дешиңиз мүмкүн? Бул темир каркас болсо толук бүтө элек азыркы учурда бул сөйлөгөн оборудованиялар бизге эмесин келе элек, так размерлеричи. Бул темир болсо, бул негизи заземление болуп кетет да. Эртең күнү ушул жерге оборудование коюлгандан кийин ошол оборудованиялар ушул темирге киргизилет дагы, бекитилет дагы. И эртең күнү бир ток менен маселе болуп, бир замыкание болчу да болсо, эми баарыңыздар билгендей, бул жерде деген чоң оборудование турат. Адамдардын коопсуздук маселесине ушул мындайча айтканда өбөлгө болуп, кепилдик болуп, эртең күнү ток тартпагыдай болгонго бир мүмкүнчүлүк берет да. Ошон үчүн ар бир оборудованиянын жанына койбой, биз атайын бүт по периметру кылып кеттик. Кайсыл жерден болсо ошол жерден кошуп кете бергендей болот. Сиз если видеону ушул деңгээлге чейин көргөн болсоңуз, өзүңүз деле байкадыңыз болсо керек, фундаменти куюлган, дубалдары көтөрүлгөн, терезелери болсо пластиковый терезелер коюлган, жана ошондой эле чатыры жабылып, тигине водостоктор коюлган, терезеси болсо антрацит менен. Бул фасадын болсо кардар өзү комбинированный өңүн тандаган. Албетте ар бир материалды сиздин талабыңызга жараша, сиздин каражатыңызга жараша, максатыңызга жараша биз кеңешип, чечип кете беребиз. Эми баарыбызды кызыктырган суроо бул каражат маселеси да. Эгерде сиз дагы ушундай заңгыраган 325 чарчы метр болгон эл аралык хас стандартка жооп берген бал болобу же башка азык түлүк цехи болобу курам десеңиз, канча каражат кетет деген сурооңуз болушу мүмкүн. Ошол боюнча мен сизге мындай болжолдуу маалымат берип кетейин. Ал эми так маалымат болсо, биз сиз менен отуруп такташканга жараша сумма өйдөлөп же ылдыйлашы мүмкүн да. Мисалы, ушул цехке орто эсеп менен $70 000 $100 000 тегерегинде акча кетиши мүмкүн да. Кайра эле жогоруда айткандай эле, ал сумма эмнеден таасир этет? Сиз менен биз фундаменттин бийиктигин канча кылабыз, дубалдын бийиктигин канча кылабыз, чатырга эмне материал колдонобуз, үйдүн ошол цехтин фасадына эмне материал колдонобуз, терезеси ак болобу, күрөң болобу, алюминий болобу, жана башка ушундай факторлорго жараша сумма өйдөлөп же ылдыйлап калышы мүмкүн. Ал эми так сумманы келип баягы офистен архитектор менен конкретно планын чечип, андан кийин болсо сметчик менен эсебин чыгаргандан кийин гана биз сизге так ийне жүүнө чейин эсептелген суммасын мындайча айтканда эсептеп бере алабыз.